гүлдөрдү жасайм. Гүлдөрдү каяктан үйрөндүңүз жасаганды? Интернеттен үйрөндүм. Заман талабына ылайык деп, Заман талабына ылайыктуу. Мен жөн отура албайм. Бирдеме кылып отурушум керек. Апаңыз да ошондой болчу, Апам да ошондой болчу да, ал да жөн отура албайт. Анан баары бир эненики балага жугат деген чып-чын экен да. Бир күнү бир кызык болду. 10 класс окуп атабыз. Апам деген вечерлерге мындай барчу жерлерге эле жиберчү да, а так вообще жиберчү эмес да. Анан бир күн Төркүнүнө кетип калды. Анан Төркүнүнө кетип калып пайдаланып атамды алдадым дейм. Баламча мени барып конспект жазып келеличи депчи. Менге десем жибермек эмес да. Анан Десем унчуккан жок. Анан унчукпагандан кийин ал уже жиберди деген сөз да. Болбосо урушар эле да. Анан кийин ошо мен кетип туулган күнгө кетип калдым, сүйүнүп жүрөм. Мен деген апам үйдө жок. Атамды өзү алдап кетти депчи. Анан таң май айы болчу. 10 классты бүтөбүз, кетебиз шаарга деп жүргөн кезибиз болчу. А мектеп 10 жылдык эле? Мектеп 10 эле жылдык болчу. Анан ошо менен эртең менен 5те келсем эле атам деген көчөдө эме жаңы эле көчөнү карап келген экен да. Келип мен акырын жатсам эле атаң оозуга чейин сен бул эмне деген кыз бала болсоң түнгө чейин жүрөсүң деп урушканда аябай катуу. Азыр апаң келсин сени тимелебей сабатам депчи. Өзү урчу эмес да? Урчу да эмес. Анан Катуу сөз да айта алчу эмес. Анан мени Жамбылга тайкем алып келип именно СПТУга киргизбедиби? Машинистканы окуган. Машинистка дегениңиз жана печать береби? Анан ошону окугун казактан мен 6 ай окудум. 6 ай окуп, анан кийин анан кийин практикага өзүмдүн эмеме бардым, колхозго Бейшеке деген айылга. Анан ал жакта барсам, бизде мурун сабак берген Нартай деген агайыбыз бар эле, мени көрө калып, мен деген кыргыз тили, ала тилден жакшы окучумун мурун. Кол жазмам да аябай жакшы болчу мурун, эмелердин баарын сулуу болгондукка эме кылып, мен эмеге жанагы доскага келгенде эмнелер дилчү эле го. Ошолордун баарын жаздырчу да ушул агайыбызчы. Анан ай Досматова эмне кылып жүрөсүң биякта дегенде ушундай практикага келдим десем, бас мен менен иштейсиң деп эле мени алып кетип калды сельсоветке. Анан аяка барсам как раз паспортискада паспортискадагы аял декретке кетип атыптыр, ушунун ордуна иштейсиң дейт. Анан агай мен иштей албайм десем, эмнеге иштей албайсың, иштейсиң деп эле мени ошонун жумушуна киргизип койду. Мен айлык 70 сом ала баштадым аерден иштеп. Жаңы төрөлгөн балдарга көйлүк жазам, жаңы үйлөнгөндөргө нике тууралуу көйлүктөрүн жазам. Армияга кетчү немелердин баарын отправкага бүт баарын жазайм. Анан сен ушу паспортишкада эле иштеп кал, кайра окууңду бүтүп кел деп мен айткандан макул деп туруп шаарга качпаса бергем. Шүгүр бир туугандарым көп жерден эле көрүп келатам. Бир туугандарым менин мамилелерин кандай. Биздики мактангандай болбойм, бирок аябай ушунчалык ынтымагыбыз күчтүү экен. Дагы ынтымагыбыз тарап кетип атканда кызды атат го, мен көрүп эле келатам көп жерден. Бир туугандарым исчилик боло албайт экен, таткайм. Мындай го эми билбейм, баягы бир туугандардын аялдары деле жакшы болсо керек. Карап турсаңызчы, мисалы бир туугандардын аялдары эле бири-бирин катыштырбай коет экен да. Бир тууган болуп катышайын десе да, аларды аялдары катыштырбай коюп, бир туугандан кол үзүп калат экен да көп учурда. Анан бул жерде ошо сиздин жеңелериңизди дагы мындай адамгерчилик сапаты, анан апамдын айткандарын алып кетели, улап кетели деп ошентет болуш керек. Ошон үчүн дагы бул жегемдер деле мындай жакшы, апамды деле түшүнбөдү. Ал кезде эми аз ойлосом тиги жаштык кылды дейм, мисалы үчүнчү. Мына азыр баары келин алышып, кыз беришип, келин кандай экен, кыз кандай болуп атат, ошолор баарын түшүнүп, апамды көп эстешет, угуп эле жүрөм да. Анан эми көчөдөн деле мисалы үчүн кече мына Бекзаттын келинчеги да
Меңдібековторго келин болот, алар деген аябай үлгүлүү десе шунчалык сүйүнүп атам дейт. Ушинтип баягы кимге келин болгон атасың деп сурап калчу экен да анан. Меңдибековторго десем, ай алар ушунчалык үлгүлүү адамдар десе мен үчүн өтө кубанычтуу болот да. Сүйүнөт экенсиң деп. Кантип? Апе кой тийбе алар жаман үй бүлөлөр десе кандай жаман болот, мисалы үчүнчү. Эжем менен деле сырдашып деле алган жок. Эжеңиздин көзү өтүп кетти. Эжемдин көзү өтүп кетти, эки байкемдин көзү өтүп кетти. Ушу тиги эме дей берчи, апам деген. Сен жалгыз калдыңбы? Мен өлүп калсам ким менен сырдашасың деп. Ал сизге мындай ооз кандай десем жан дүйнөңүз кыйналганда ушул сырдаша турган адам болсо экен деп ойлочу окшойт да. Канча жашыңыздан баштап баягы чоңдордун турмушуна аралашып, жоопкерчиликти мойнуңузга алып жумуш кылып баштадыңыз? Жумушту деген 2-классыман баштап эле. Жалгыз кыз болсоңуз да. Үйдө бүт баары эркек балдар. Апам болсо ооруп жатып калчу. Эмне болуп ооручу эле? Ошо бейли ооруп. Анан ай тигини кыл, буну кыл, тигине мен тант деп турчу да анан. Ошо менен баарын жасап казанга нан чапчыбыз. 5-класста ал убакта көчөдө уйларда турар эле. Көчөдөгү уйларды саап атсам өктөм жегим анда балалык кез, турмушка чыга элек кези. Ай Жаныбектин кичинекей карындашы уй саап аткан го деп. Ал убакта тим эле бир уйдан эле бир чака сүт чыкчу эле. Чоң чака менен. Көчөгө эле байлап койчу элек. Анан ошон килтеген 2 уйду саачу элек. Кичинекей 2-класстагы кыз, 5-класстамын ал убакта, 5-класста окуп жүрчүмүн. Анан деген бир 7-8-класста болуп калганда каймак тартып берип, апам деген айылдын немелерин баарын каймагын, сүтүн тартчу эле деп. Ой, аны кийин деле тартып жүрдү го. Мен 5-нчи ошол убакта эле тартчу да. Ошо. Анан каймактарды берип коет, баары жумуртка салып берет. Анан айылда бир сары автобус бар эле. ооба. 8-де кетчи Жамбылга. Ошого салып жиберет. Жамбылга салып жүрөбү? Мени салып жиберет да, каймак менен жумуртка менен өткүзүп, ай суумай ап кел, анан тигини ала кел, буну ала кел депчи. Анда сиз эле мен деле бышкан экенмин да. Мен да ошентип жумшап. Биринчи помидор апамдыкы бышчу эле го. Анан биринчи помидорлорун ошол эме кылып чакага салып берип жүрчү го. Кеткенден кийин анан силер жумшай баштады да. Чоңоюп анан кийин. Анан ошо менен ошентип чоңоюп калдым, 10-классты бүттүм. Бүткөндөн мен окуйм, шаарга барам деп неме кылып калдым. Ооба. Ал убакта жеңемдер жок. Түштүн баары эле мага түшчү чыпчында. Анан ошол жумуштардан качтымбы билбейм. 5-класста жеңелүү болду, мен Райхан жеңем келип. Анан ал баары деле кетип калды. Кийинкиден тиги кыспак балам, мен Мирам деген жалгыз болуп кала турган болду деп десе, Эркин акем келип алып, кызды эмне аласың мына кыз деген деп Айнура деген сиңдимди тыштап кеткен. Ошо менен биз багып сүйүнүп, азыр Кудайга шүгүр. Азыр Айнура сиңдиңиз сизге жакын, экөөңүз кечке чейин божурашып. Анан детдомдон кыспак балам мен деп эле ушинтип жүрчү эле да апам. Анан мына кызымды берем деп. Анан кара кылып таштап кетти. Кара кылып таштап кетти. Бул Аниядан кийин чыккандан кийин эме болуп катты. кыйыныраак болуп Кыйыныраак болуп катты. Бүт Айнура өзү киргизип, жуунтуп алып чыгат. 2,5 жылдан бери ушинтип келатат. Эч ким мени заставить этпейли, өзүмдүн хоббим.
Буларды каяка сатасыз эми жазып алып? Магазинге сатабыз. Мына азыр заказдар келип атат. Сенчи мартка жакын, э? Мына азыр эртең деген 5-6 штук алып келиңиз деп кайнежемдин келине SMS берип жибептир. Азыр түнү менен иштеп, жазап, эртең Кудай буйрса алып барабыз. Сиз үчүн негизи аял затынын бул офиси өзү ашкана, Ашкана. Мындай. Тамак ашка жок мында. Кухняга жоксуз бирок. Кухняма жок. Бирок ашкананы офис кыласыз, э? Сандыгын ачып баштады. Жиптериңиз менен эмнелер түйөсүз? Көрсөтүңүзчү. Ай. Мынакей берет топота. Ай, сонго. Канчадан сатасыз бул береткаларыңызды? Булар 400дөн, жетскилерин 300дөн сатам. Кана көрсөтүңүзчү. Мынакей, могу башымдагы беретка. Башыңыздан да өзүңүз түйүп алгансызбы? Ай, машаллах. Буну да кийип көрөйүн, көрсөтүп коеюн. Көрсөтүңүз. Өзүңүздүн башыңызга чактап тигесизби же ар кандай каласызбы? Өзүм башымдан чактап токуймун, анан алчулар клиенттерим келип калса чоңойтуп берип коем. Кайра сөгүп, кайра чоңойтосузбу? Ал проблема эмес мен үчүн. Ай, анан Бул кыздарга девочковый. кичинекей, э? Анан мынакей жиби түгөнүп калды эле, азыр базарга жип алып келип, буну бүтүрүп, сатыкка коюп коем. Жакшы экен, жакшы өтөбү? Кыздарга асып менен сезем. Маечкаларды кандай кылып түзөсүз? Детский. Мынакей жибимде түгөнүп калган. Ай, бул жаңы төрүлгөн балдаргабы? Көрсөтүңүз. Бул аркасы, Булбосо асты. Жакшы. Бунда жиби түгөнүп калып, базардан жаңы келдим. Бул асты. Кичинекей капчыгы да турбайбы бул жака, э? Чөнтөгү болот. Ошо чөнтөгү. Анан кийин носкисин токуп 500дөн сатып берем. Ушул ошондо маечкасы, анан байпак деп коет да, носкизи менен 500 сом болот. Жакшы экен, жанагы кири бала көргөнү баргандары буйрутма берсе болот экен, э? Буйрутма берип, анан өзүм да бала көргөнгө ийнимден кыздардын баарына Түйүп бересиз. түйүп берем. Эч ким жаман дебейт. Бардыгы рахматын айтып, колуңузга береке берсин деп. Баталарынан батасын алып жүрөм дайыма. Жакшы. Менин хоббим ушундай.